Молдовалык журналисттер бомба жаңылык жарышты. Алар Кыргызстандын бүт жетекчилиги учуп жүргөн учактар чынында кимге таандык экенин таап чыгышты. Татаал схема аркылуу $17 миллион люкс учакты качкын олигарх Илон Шорттун жакын адамы сатып алган. Аны менен кимдер учат? Президент Жапаров Москвага, Астанага, Ходжентке, УКМК төрагасы Ташиев Бакууга, парламент спикери Душанбеге. Журналисттер муну белек деп аташууда, бирок чындыгында бул пара анткени башка иликтөөлөргө ылайык Илон Шор Кыргызстан аркылуу миллиарддаган долларды чыгарып кеткен. Мына пара эмне үчүн деген суроого жооп. Садыр Жапаров бууда сүйлөп жатып, Шорттун компанияларын жеке өзү коргоду. Аларга каршы санкцияларды экономикага сокку жана ички ишке кийлигишүү деп атады. Муну менен эле бүтпөйт, экинчи белек учак да бар. Ал андан да кымбат, $22 миллион. Ал Бишкекке жакында эле 4-сентябрда учуп келген. Ал эми биз Темиров Лайв жана Айтетесе Жапаровдун кымбат жашоого болгон ышкысы тууралуу эскертип келгенбиз. 21-жылы ал дал ушул учактар катталган Туркиянын Zafer Air авиакомпаниясына жашыруун барып көз салып келген. Бизге катталыңыздар.